Ош шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ушундай практикалар бар экен, Кытайда ушундай практика бар экен. Допустим, шаардын азыр мына архитекторубуз түшүндүрүп айтып берет, шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнага кылып оңдоп, ошо жерде ошодо эменин терминалдын киребеш шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнага кылып, эгер, допустим, шаардын ичинде машина кирем, машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргачы. Эгер 56 миң машина бир күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 миң машинаны 50 сомдон эсептесек 2 миллион 800 миң сом болот экен. 2 миллиона 800 тысяч сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо 10 күндө канча болот? 20, бир айда 60 миллион түшүп калат. Мына акча.